Анан ошондой эле сиз иштешкен компаниянын продукциясы саны көп болсун, ассортимент көп болсун. Мына мисалы үчүн дүкөндү салыштырып кетели. Сиз бир дүкөнгө бардыңыз, ошол дүкөндө кээ бир компанияда айтат да, биз 1 эле же 5 эле продукция менен иштейбиз, ушул менен эле көп акча таап атабыз дейт. Эми элестетиңиз, сиз бир эле нан саткан дүкөн ачтыңыз, канчалык пайдаңыз көп болот? Же бир эле айталы жумуртка сатасыз, же бир эле шекер сатасыз. Канчалык көп пайда түшөт? Аз болуп калат, Ал эми сиз ошол дүкөнүңүзгө айталы шекер эле эмес, шекерге жумуртка коштуңуз, нан коштуңуз, айталы туз коштуңуз, суу коштуңуз, иш кылса көп ассортимент коштуңуз. Кимдир бирөө сууга келет дагы өзү менен кошо печенье ала кетет. Печенье келгенче нан ала кетет. Ушинтип кардардын да саны көп болот. Мына ар бир нерсе келип отуруп, ошондой эле сооданын өзү да көп болот, Демек ассортимент канчалык көп болгон сайын ошончолук соода көп болот. Тармактык маркетинг компанияларда да ошондой экен. Канчалык ассортимент көп болгон сайын ар ким ар нерсеге кызыгып келет. Ар кандай продукцияга жана ошондой эле келгендер өзүнө керек, өзүнө кызыктуу жана өзүнө пайдалуу продукцияны издеп таба алат экен. Ошондой эле өткөн айда айталы идиш жуугуч каражат алган болсо, бул айда айталы өзүнө керектүү шампуньду алат. Кийинки айда дагы бир керектүү каражаттарды алат. Кийимди алат мисалы үчүн. Биз иштешкен компанияда мына жада калса кийим дагы бар. Ошон үчүн канчалык ассортимент көп болгон сайын сиз ошол эле адамдардын саны менен ошончолук көп пайда жана тез пайда көрүп турат экенсиз да. Ошол себептен сиздин бизнесиңиз туруктуу жана сиздин бизнесиңиз сизге дайым жакшы киреше алып келчү болот экен. Ошол эле адамдын саны менен бирге. Ал эми эгерде кимдир бирөө биздин компанияда 5 продукция, 1 продукция менен акча таап атабыз десе, демек ал компанияда чоң лидерлер гана акча табат, жана жаңы келип жаңы катталгандар, артынан жаңы адам каттагандар гана. Ал эми ошол эле мурунку эски адамдар менен иштешип отурган адамдар ошол эле кирешени көрүш үчүн алар улам жаңы адам каттап туруш керек болот. Улам жаңы адам каттап туруш керек болот да. Ал эми эгерде ассортимент чоң болсо, жаңы адам каттабаса дагы ошол эле кирешени көрүп турат экенбиз. Ал эми биз жаңы адам каттаганда биз өсүү максатында жаңы адам каттайт экенбиз да. Ошол себептен сиз компания тандаганда ассортиментине караңыз. Ассортимент көп болгон сайын, товардын саны көп болгон сайын сиздин кирешеңиз көп болот жана сиздин акча табууңуз оңой болот экен да. Ошол эле учурда туруктуу болот. Ал эми ассортимент аз болгон сайын, демек сизде киреше дагы аз болот, туруксуз дагы болот экен жана ошол эле адамдар менен иштешип отуруп сиз киреше таппай кыйналат экенсиз да. Улам жаңы адам каттап турушуңуз керек болот экен. Ошол себептен буга көп көңүл буруңуз.